Жыныстык катнаштан кийин эч качан тескери бурулуп жатып алба. Аялың өзүнчө гормондор эс алып, өзүнчө рахат алып калган учуру болот, ошол учурда жок дегенде кучактап жат, титиреги кетип, өзүнчө бир кенен болуп калганга чейин кучактап жат. Аны эркелет, ал менен жакын мамиледе бол. Көп эркектердин катасы ушундай эптеп-септеп эле бирдеке болот дагы тескери карап жатып уктап алат да. Жок, бул ката, туура эмес. Сиз бүткөнүңүздө аялыңыз рахат алышты баштайт. А сиз өзүңүз эле тескери карап жатып алсаңыз, кийинки боло турган иштерде кийин эртеси күнү эле келесиз кайра. Не бар экен бuyakта деп. Эртеси күнү келген учуруңузда кече кылган иштериңиз эсиңизге түшүп, аялы рахат ала албай калат да. Ошондуктан төшөктөн кийин, төшөк маселеси болгондон кийин эч качан тескери карап жатып алба, туруп кетип калба. Рас ушунчалык экен, сүйөт экен, күйөт экен, рас ушул төшөк маселеси үчүн эле мен менен жүрөт экен, анда неге тескери карап жатып алат? Неге иши бүткөндөн кийин эшегим лайдан өттү болду деген эмес, деген маселелер көп болот. Ошондуктан урматтуу мекендешим, кээ бирөөлөр ушуну билип туруп ошол эркелетишти кылат. Кээ бирөөлөр билбейт, кээ бирөөлөр түшүнбөйт, кээ бирөөлөр мажбурдуу ушул нерсени кылат. Айтор айырмасы жок, ушул нерсени калыпка келтиришиңиз керек.